Россияда эмгек мигранттарынын тартыштыгы көйгөй чыратууда. Россия эң оор жана аз айлык акы төлөнүүчү жумуштарда эмгек ак мигранттарына таянып келген. Мигранттар айрыкча курулуш жана айыл чарба сыяктуу тармактарда суроо талапка ээ болуп келишкен. Эми пандемиянын айынан чек-аралардын жабылганына байланыштуу Россияда жумушчулардын тартыштыгы чоң маселе жаратты. Бул тууралуу РИА Новости жазган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Эксперттердин айтымында, пандемия башталганга чейин Орусияда 10 миллиондой мигрант эмгектенсе, өткөн жылы алардын жарымы кетип калган. Бийлик коңгуроо кагып алардын өлкөгө кирүүсүн жеңилдеткени жатат. Жумушчу тартыштыгынын шартында Россиядан кетпей калып калгандардын эмгек акылары кыйла жогорулаган. Адвокат Валентина Чөпчектин айтымында, мигранттарга пандемияга чейинки мезгилге салыштырмалуу жакшы кырдаал түзүлүп жатат. Мигранттардын саны Россияда 2015 жылдан бери рубльдин төмөндөшүнө байланыштуу азайып келе жатат. Эксперттердин айтымында, келечекте Россия жумушчу күчүнүн жетишсиздигине кабылып калышы мүмкүн. Анткени региондун көпчүлүк мигранттары башка өлкөлөргө, Европадан, Туркиядан жана Ирандан иш издөөгө умтулушат.